Аузубиллахи Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен жоолук маселеси жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Албетте жоолукту биз парз дейбиз ислам дининде, анткени бир эмес эки аятта тастыкталып келген. Ал эми никап маселеси бул мустахаб маселеси. Жоолук салынуунун негизги шарты уяттуу жерлерин жаап жүрүү деген. Бул болсо ошол Нур сүрөсүнүн 31 аятында Аллах Таала мындай деп атат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вала юбдина зинатахунна илля ма захара минха. Сулуулуктарын көрсөтпөсүн, көрүнүп тургандан башкасын деп бул аят бизге далилдеп берип атат. Мисалы биз ажылыкта, умрага барганда жүзүбүздү жаппайбыз. Ал жерден бетибизди жапсак айып салынат. Демек бетибиз уяттуу болуп саналбайт. Урматтуу момун мусулмандар, парзды аткарганга шүгүр дейли. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.